Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мадумаров Адахан Кимсанбаевичтер кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүңүздөрдү өтүнөм. Кыргыз абасынан жутуп атат деген маселеси бар бекен, же суусун ичип коюп атат деген эмне маселе экен? Адахан Мадумаровду бийликти күч менен басып алчу адам десек болобу? Албетте жок. Себеп бул киши качан болбосун мыйзамдуулукка чакырып, Конституциянын аткарылышын баарынан талап кылып келет. Болбосо 20-30 миң тарапташын чогултуп, бийликти алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн учурлар деле болсо керек. Ошол эле октябрь окуяларында ар ким ар кайсы министрлик, мекемелерди басып алып жатканда дагы чыккан эмес. Тополоң түшүп жатканда бир канча жолу кайрылуу жасап, бардык тараптарды мыйзамдуулукка чакырып, Конституциянын талаптарын аткарылышын талап кылган. Ар кимиз ар тараптан митингдерди уюштурабыз, демонстрацияга чыгабыз деп. Дагы бир жолу айтабыз. Биримдикке чакырабыз биз. Биз ынтымакка чакырабыз. Азыркы күчүндө турган Жогорку Кеңеш бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Бирок легитимдүү орган катарында тез аранын ичинде жыйналып, легитимдүү премьер-министрди дайындашы керек. Биз мыйзамдуулук үчүн күрөшүп келгенбиз. Бирөөлөргө жаман көрүнсөк дагы пикирибизди так ачык гана билдиребиз. Мыйзамдуу гана шайланууну таанышыбыз керек. Биз тааныганыбыз бир тең, биздин өнөктөштөр, чет өлкөлөр дагы таанышы керек. Мыйзамсыз кандайдыр бир күчтөр менен келип, бийликке олтуруп алам деген инсандардын жаңылыштыгын биз соңку тарыхтарда көп жолу көрдүк. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы бийлик талашууда, кабинет талашууда, кызмат талашууда эч бир тарабында эмес. Биз андай жолдон алысбыз. Мадумаровдун көз карашын, багытын колдобогон аттуу баштуу адамдар деле бийликтин ага коюп жаткан айыптарын, дегеле бул кишини бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн дегенде акылга сыйбай турганын белгилешкен. Парламентте азыр жалгыз эле ошол Адахан Мадумаров аябай курч суроолорду көтөрүп, ошол өзүнүн макулдук эмес дегенин айтып атканы, бул жерде ошол бийликтин андан багыл өч алуу, анткени бул жерде эч кандай атаандашуу жок. Анткени атаандашуу деген бул бир күчтө турган, ошол бир деңгээлде турган болсо анда күрөш. А бул жерде өч алуу, анткени бийликте деген чоң ресурс, бийлик деген бул килейген машина, репрессионный машина, ошон үчүн алар деген бүт өзүнүн ошол күчүн ошол оппозиционерге таштап атат да. Өзүнүн точка зрениесин айтып аткан бул бүтүн Кыргызстан болчу. Болду. Ал сызда турган жок. Именно бул жерде жана статья болуп атат. Кыргызстанда дежурный статья бул бийликти басып алуу деген. Бул дежурный статья. Ошо мына Ташиев деле, Садыр Жапаров деле, ошол эле Атамбаев деле бүт барды, Бакиев деле ошонун бардыгы ошодон бери келатат бул дежурный статья. Анан жана сиз айтып аткандай коркутабыз деп атпайбы? Коркутпай эле бул временно изоляция деп коет. Кыргыздарды коркута албайт эч ким. Мына Алмаз мырза деле туура айтып атат. Болгон оппозиция болот, күчтүү оппозиция болот. Мейли бул адамдардын Мадумаровдун өзүнүн сөздөрүнө да ынанбасак, Орусиянын аналитиктери айтып, басылмалардагы жазып жатышат. Мисалга Независимая газета басылмасы депутат Мадумаровду бийликти басып алууга айыпташты. Россиячыл саясатчы өмүр бою эркинен ажырашы мүмкүн деген макаласын жарыялаган. Анда кылмышка даярдануу, массалык башаламандык, бийликти күч менен басып алуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелер коюлду. Бирок айыптоочу тарап Мадумаров бул кылмыштардын баарын жасоого үлгүргөн мезгилде көрсөтпөгөнү дагы көңүл бурат турган нерсе деп жазды. 2020 жылдын октябрындагы мамлекеттик төңкөрүштө Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин тандеми бийликке келгенде нааразычылык акцияларга Мадумаров катышкан эмес. Саясатчынын 30 жылдан бери ал Конституцияны, анын ичинде 2021 жылы жаңы бийлик кабыл алган Конституцияны сактоо зарылдыгын айтып келет. Эксперттер бул беренелерди Мадумаровго карата колдонуу мүмкүн эместигин, ошондон улам 36-чы кылмышка даярдануу беренеси пайда болгонун айтып жатышат деп жазган басылма. Демек 3 беренени бышыктай алышпай, бул 36-чы беренени кошушкан. Ал эмне дейт? Адамдын атайылап кылмыш жасаганга каражаттарды же куралдарды издөөсү, же ылайыкташуусу, кошо катышуучуларды издөөсү, кылмыш жасоого бүтүмү же болбосо кылмыш жасоо үчүн шарттарды атайылап түзүүсү. Эгерде ошол эле учурда анын эркинен көз карандысыз себептер боюнча кылмыш аягына чейин чыгарылбаса, кылмышка даярдык көрүү деп таанылат.
адамдын атайлап кылмыш жасаганга каражаттарды же куралдарды издөөсү дейт, же ылайыкташуусу атаң көрө. Ушул өлкөдө 30 жыл деп айткандан бери ушу менден артык конституцияны бузбагыла, конституциянын алкагында жашагыла деп кыйкырган менчелик киши болбосо керек. Конституциялык сот дагы менчелик ошо конституцияга чакырбаса керек. Анан 278 деп айтты дейт, массалык башаламандыктар дейт. Атаң эми аман эле болсун. Мындайча айтканда баарына жараткан бар, жараткандын алдында эч ким жоопкерчиликтен кутула албайт. Эми элестеткиле, Мадумаров курал жарак чогултуп, төңкөрүшкө даярданып жатканын. Эгер ошондой аракеттери болсо, элди чогултуп, сүйлөшүп, курал жарак чогултуп жаткан болсо, саясатчылардын төшөгүнө чейин кирип, аудио, видео жазууларды чыгарып жиберген УКМК эбак эле мына деп көрсөтмөк. Эл алдында дагы минтип чакырык жасаганын уккан эмеспиз. Керек болсо, Чыңгыз хан өзүнүн 17 баласы менен бийликти алып койгон. Мына, эмне үчүн биз бул жерге 10 000 адамды топтойбуз деп күтүшүбүз керек экен? Эмне үчүн биз бул жерге 20 000 адамды топтойбуз, анан бийлик алабыз деп күтүшүбүз керек экен? Андай эмес. Керек болсо, кана 20 000 чыгабы? Мени менен башка азыр барып туруп бийликти алабыз. Алыш керек. Алыш керек. Алыш керек. Мадумаровдун артынан минтип сая түшкөндөрүнүн себеби бирөө эле. Аны баары түшүнүп турат. Бийликке өтө ыңгайсыздыктарды жаратууда. Парламенттин колу менен жасалып жаткан көп иштерине ачык каршы болуп жатат. Ошол эле Кемпироваттын берилишине, казинону адалдаштырууга, сөз эркиндигине болгон кысымдарга, Конституциянын талаптарын, мыйзамдардын аткарылбай жаткандыгына каршы чыгып жатат. Муну жогоруда айткан Независимая газета дагы талдоочунун пикирине шилтеме кылып белгилеген. Мамлекеттер аралык келишимдер өңдүү маселелерде анын принципиалдуу позициясы көп учурда өлкөгө зыян келтирүүчү документтердин парламентте өтүшүнө жол бербейт. Депутат Мадумаров эгемен Кыргызстандын тарыхындагы оппозициянын жалгыз көрүнүктүү өкүлү. Бийлик бутактарынын ортосунда катуу тиреш жүрүп жатат. Бул жогорку жетекчилердин чөйрөсүндө тигил же бул маселенин чечилишинен ачык көрүнүп турат. Эгер Мадумаровду камашса, анда анын тарапкерлери нааразычылык акцияларына чыгышы толук ыктымал. Мадумаровка эч бир жерден илинчек табылбай, Кемпироват иши боюнча жоопко тартуу аракети болуп жатканы турган кеп. А бул саясий иш экенин юристтер дагы, камактагылардын адвокаттары дагы айтып келишет. Адахан Мадумаровдун оозун жабуу аракети 100% ушул ишке байланыштуу экенин өзү да баса белгилеген эле. Ушул жерде сизге да Кемпироват боюнча тиешеси болушу мүмкүн? Мүмкүн эмес, бул 100%. 100% Кемпироват маселесин мен күн сайын көтөрөм. Эске да салып кетип бартам. Кемпироват маселеси бул могул бийликтин түбөлүктүү маңдайына жазылып калган кылмыш болот. Анан булар ойлогон, ушундай кылмышын козгоп койсок, анан антсек минтсек көпчүлүгүнө окшоп унчукпай отуруп калат деген жок. Андай эмес, адамдын башында бир жашоо. Мен айтам, колуңардан келгенин жасап алууга да керек болсо күндү батыштан чыгарып алууга. Бирок менин пикирим кылдай кыйшайбайт. Кемпироват туура эмес чечилген. Кемпироват боюнча камакта отургандардын бүтүндөй баары мыйзамсыз отурат. Кемпироват бул эч качан булардын тарыхынан өчпөйт. Бул көтөрүлө берет. Эртеби кечпи мунун акыйкаттыгы, чындыгы чыгат. Мына бүгүн тилекке каршы эгерде биз мыйзам менен, кагаздар менен иштей турган өлкө болгонубузда, бүгүн эле булар доомат коюп келаткан Исхак Разаковдун мезгилинде, Султан Ибраимовичтин мезгилинде, Турдак Мусубалиевичтин мезгилиндеги окуяларды айтып атпайбы, ошондой эле чечилип калган, кызылдай жалган. Эмне үчүн соңку сөз беребиз деп алдап келип, ушу маселе каралып атканда соңку сөздү бербей койду Мадумаровго. Себеп ошол документтерден чочулайт бар. Ушундай.